Азыр мындай сөз болуп атат да, заман бузулду, зордукчулар, аялдарга, жаш балдарга зордук көрсөткөндөр азыр эле пайда болду депчи. Бирок сизге келген каттардан улам бул маселенин түбү тереңде экенин, бул мурдатан эле бар болгонун, балким кээ бир каттарда совет мезгилиндеги учурлар айтылганын көрүүгө болот да. Сиз бул боюнча эмне дейт элеңиз? Бул маселе кайдан келип чыкты, эмнеден пайда болду жана кандай десем, сиз кайсы бир постуңузда бул коомдун оорусу, жарасы дептирсиз да, ушул жара кайдан пайда болду, эмнеден пайда болду? Мисалы үчүн мага жазган каттардын көбү баягы 80 жаштагы абышканын ыдык көргөзгөнү, ошо 80 жаштагы абышкалар тийишкендери, 70 жаштагы абышкалар тийишкендери, чоң атасы небересине асылгандары жазылып атат. Мындан улам мен ойлоп калдым, 80 жаштагы, 70 жаштагы абышкалар азыр ошондой мамиле кылып атса, демек жаш кезинде бул нерселер баягы көнгөн адат калабы деп коет го. Демек ошо кичинекей баягы жаш кезинен эле ушул нерселер болуп аткан, көп жылдан бери келаткан нерсе окшойт деп ойлоп атабыз да. Анан бул деген тетиги биз ойлойм да мындай. Балким меники туура эместир, бирок бизде кыргыздарда бир боз үйдө жашап, баарыбыз бир боз үйдө эле мындай түнөп, бир төшөктө жатканыбыз үчүн мындай бул сеники, меники деген нерсе жок эле аралашып, балким бул алмыстактан келаткан нерседир. Балким бул Советтер Союзунда же ошол учурларга кептелеттир. Мунун тамырын баягы изилдеп, бириктеп көрүш керек экен да, бирок азыркы тапта ошол улуу муундар, мен мисалы үчүн өмүрүмдө эч кимге айткан эмесмин. Илгери мындайлар көз жазымда калып эле, жымжым кылып эле жең ичинен бүтүрүп кой, уят болот. Эл укса эмне дейт, черменде болобуз деп эле бири-бирибизди чимчип, оозубузду басып эле унчукпай калчубуз дейт да. Ошол унчукпай калгандын кайдыгерликтин артынан дагы далай кыздар зордук зомбулук көрүп, далай кыздар мындай өлүмгө дуушар болгон учурлар дагы бар экен да. Мисалы үчүн эч кимге айтпай, үйдөгүлөр айтса унчукпа деп атып эле анан баягы ал ооруга чалдыгып, катуу зордукталган кыздар анан анысы рак болуп кетип, анан өлүп калган учурлар да болуптур да. Демек, менин оюмча бул баягы кичинекей бизде айтылып калат го, кичинекей кенедей кыздарды тургузуп алып, анан тебетей менен чаап көрүп, анан жыгылбай калса, бул деген жарап калыптыр деп анан үйлөнө беришчү эле го. Ооба. Турмушка чыкканга даяр деп элечи, анан ушу чоң энелер менен, чоң апалар менен сүйлөшүп калганда бир эстейм да, ушу мен кенедей болуп курчак ойноп жүргөн кезим болчу, анда бактын үстүнө чыгып кетчүмүн, абышкам жанына жата алчу эмесмин деген кемпирлердин айткандарын угуп калам да. Демек, бул нормадан тышкары го дейм, кенедей кыздарга кол салган. Балким ал учурда, балким ошондой болгондур, балким ар кандай иш кылып суроолор көп, бирок азыркы тапта бул жаңы эле башталды, анан коом азыр бузулуп атат дегенден алысмын. Бул илгертеден бери келаткан нерсе. Бул аябай чоң жара бул. Ошон үчүн эми көлкүлдөп айлабыз кетип, эми жарылып атат. Негизи эле бул каттардын именно дал эле сизге жазылышын түшүнгүм келип атат да. Бул качан башталды? Алгачкы катты алганыңызды эстей аласызбы? Бул каттар баягы мага кечке эле байма-бай келе берет. Баштан эле келе берчи. Анан окуп, мындай дайрект аркылуу эле сүйлөшүп, жооп берип эле ушундай болчу да. Анан мен жанагындай эркектердин ар кандай сүрөтү менен коштолгон сексуалдык мүнөздөгү каттардан аябай көптүгүнөн тажап кетип, ошолорду балким ачыктап аты жөнү менен чыгарсам, уялып калар, үйдөгүлөр көрүп калар, мындайлар тыйылар деген кыязда алгач ошондойлор чыгарып баштадым. Анан кыздардын көбү мен закрытый аккаунт болсун деле, сүрөтүм жок болсо деле ушинтип жаза беришет дегендер, Wi-Fi жана WhatsApp'тан ар кандай видеолор келе берет дегендер жазып башташты. Андан кийин ошол маршрутканын ичиндеги ыдык темасы аябай күч алды, алардын баарын чыгара бердим. Андан кийин анан уже эң баягы
аялуу эң жашырып жүргөн, эч кимге айта албай оозун албаган сырларын бул өз атасы кордогон учур, өз чоң атасы, тай атасы, бир тууганы кордогон учурлар, мына ошол учурлар чыгып калды да. Мисалы мен каттарды окуганда, каттар менен таанышканда да мындай көзгө жаш албай же болбосо бир жүрөгүм оорубай окуган бир да учур болгон жок да. Эне катары, аял заты катары ушунча жүктү сиз кантип көтөрүп атасыз? Сиздин менталдык саламаттыгыңыз бул жүктү кантип ушул сизге төгүлүп аткан эми негативдүү десем дагы туура эмес болуп калат. Бирөөнүн кайгы муңун көтөрүп жүрүш үчүн дагы бир чоң күч керек деп ойлойм да. Бул менен сиз кантип күрөшүп атасыз? Бул аябай оор экен, моралдык жактан чынында эле оор экен. Аябай кыйналып калган учурларым болот, башым ооруп баягы аябай башымды көтөрө албай калган учурлар болот. Кадимкидей көңүлүм айнып, суткум келип калган учурлар болот. Анан ошол учурларда эмне кыларымды билбей эле мындай эмне кылам, анан баягы жарасын көргөзүп эч кимге ал тургай, ата энесине оозонуп айта албаган сырын мага айтып мен менен бөлүшүп атса, анан мен эмне кылайын дей албайсың да. Анын үстүнө бул нерсе өзүмдүн да башыман өткөн. Бул нерсеге азыркыга чейин туш болобуз. Биз дагы мен баягы тилим узунураак болуп, анан мен аны сен жазгандарың барын Фейсбукка салам деген үчүн эле бир аз тартынып коркуп турушат. Болбосо бул нерсе мисалы үчүн жаңы сахнага чыгып келатканда ошондой предложение менен, ошондой сунуш менен сен мага макул болсоң мен сени мындай кылам, тигиндей кылам деген нерселер аябай байма-бай келген нерсе да. Анан мен ойлочумун, бул эмнеге ушундай болуп атат деп аябай мындай таң калчумун да. Көрсө кыздардын баарын эле ошондой ыдык көрүлөт экен. Анда этибар алчу эмеспиз, анда бул нерсе нормадан сырткары экенин, мындай кылбаш керек экенин жакшы деле билбептирбиз да. Бизге эч ким айткан эмес да. Бул нормадан сырткары деп эч ким айткан эмес. Бул элдин баарын эле ушундай болот экен, жана эркектердин баары ушинтет экен аялдарга деп эле бир норма иретинде эле көрө берчүбүз да. Анан кийин азыркы тапта мындай ыдык деген эмне, аялга ушундай харасмент деген эмне, азыр ушул түшүнүктөрдү алып, бул нормадан сырткары экен. Мындай мамиле кыз балага, аял кишиге кылбаш керек экенин азыр элдерге баягы жар салып, уруксаат бербегиле, өзүңөрдүн чек араңарды коргогула деген түшүнүк эми жайылып келатат да. Сиз бир көз караштан алып караганда өзүңүзгө бир чоң миссияны алдыңыз. Ыдык көргөн, кандай десем, бир чоң миссияны ишке ашырып жатасыз да, бир кичинекей өзүңүздүн ийниңизге көтөрүп, бул боюнча ушунча кордолгон, зордолгон, кордук көргөн кыздардын армиясы бар экенине көңүл бурган бирөө жарым болдубу? Тиешелүү органдар балким жардам колун сунуп, балким чогуу күрөшөлү, балким ушул маселени коомго алып чыгалы, көзүн ачып көрсөтөлү, жаранын оозун ачып дарылайлы деген кимдир бирөө болдубу сиз менен байланышкан? Эми мамлекет тарабынан эч ким байланышкан жок. Мен башында аябай жалгызсырадым, ыйладым, кимге кайрыларымды билбей, баягы юрист сураса каяка кайрыларымды билбедим, адвокат сураса каяка кайрыларымды билбей, психолог сураса каяка кайрыларымды билбей, эмне кыларымды билбей, мындай ушундай ортодо калып калган учурларым болду да. Аябай кыйналган учурларым болду. Анан мындай ушунча оор жүк менин эле мойнума түшүп калгандай, анан жалгыз көтөрө албагандай кадимкидей белим ооруй баштады да. Анан баягы психосоматика болду окшойт да. Анан бир күнү бир форумга катышып калдым. Дал ошол жалаң бейөкмөт уюмдары катышкан, мамлекеттер органдар катышкан бир чоң форумга катышып калып, анан мага сөз берилгенде айттым, мен кимге кайрыларымды билбей атам. Бирөөңөр дагы телефон чалып, акыбалымды сурап, эмне жардам керек, мен бул психологдон берейин, менин кризистик борборума келсин, мен мондан жардам берем деген эч кимдер болгон жоксуңар деп аябай ызылдаганда гана укмуш телефондор келди. Мен сага жардам берем, менде мындай жардам, менин телефонумду берип тур деп, анан бейөкмөт уюмдары гана кайрылды. Мамлекеттен болсо ушул Атыр Абдрахматова, акыйкатчы, дайыма мурунтан Атыр эже менен жакшы тааныш болуп, мамилем жакшы болгондугуна байланыштуу Атыр эжеге чалып, Атыр эже момундай көйгөй болуп атат, ушундан жардам бергилечи деп, анан кыздары чыга баштады.
Назира эгерде көйгөй болуп атса бизге кайрыла бериңиз, биз жардам берели дей башташты. Анан ошол бейөкмөт уюмдардан гана чалып жазып эмне жардам керек деп атат, мамлекеттик тарабынан мисалы үчүн могу номерге чалыш керек, биз милиция кызматкери, биз монта алабыз, могул жакта мынтебиз, мындай мыйзам бар, ошол жактан коргошолу деген эч ким жок. Азыркы тапта жөнөкөй карапайым аялдар чыгып эле ошол жардам бергилечи, мен кыйналып атам деген аялдарга Назира ушунун телефонун берчи, мен жумуш таап берейин, мен ушуну окуткум келип атат ушул кызды, мен могул жакта окута алам деп, мен психолог кыздар мисалы үчүн өз алдынча иштеген психологдор жазып атат, Назира менин телефонумду берип кой, мен психологиялык жактан көмөк көрсөтөйүн деп. То есть жанагы коронавируста бизде эле мамлекети жок, өзүбүз менен өзүбүз калып калбадык беле. Ошондой эле бул дагы чоң вирус болуп атат азыркы тапта биздин коомдо, бирок кайра эле эл өзү менен өзү калып калды да. Мен мисалы үчүн блогер катары бул менин ишим эмес да. Мен деген бул нерсени жасабашым керек, муну мамлекет жасаш керек. Бирок карапайым калк өз жарасы менен калып калганда айла жок, элдин жүгүн эл сүйрөй баштайт экен, өзүбүздү өзүбүз тарта баштайт экенбиз. Баягы эле коронавирус учурундагыдай эле элдин көзүндөгү адамдар, блогерлер, ушу жарандык активисттер эле чуркап атат. Башка тилекке каршы мамлекетти салып берип, могу ишти карап бериңиздерчи, аягына чейин чыгарып бериңиздерчи десе, ыдык көргөзгөндөрдү, педофилдерди чыгарып ачпайбы? Анан мамлекеттен кандай жардам болот? Тескери болуп атпайбы азыр? Бир кандайдыр бир резонанстуу иш болсо, баягы бейөкмөт уюмдар коңгуроо какмайынча сотко чейин дагы жеткирүү кыйын болуп атат да. Сотко эптеп сотко жеткирген күндө дагы күнөөсү жок деп, же болбосо жанагы учурдай кылып кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кетти деп бошотуп ийген бир судья сөзсүз табылып атат да. Мени дагы бир кызыктырган суроо, бул жерде сизге кат жазгандар көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү кыздар болуп атпайбы? Анан энелердин, аялдардын көз карашы түшүнүктүү, бирок эркектердин арасында сизге кайрылгандар же болбосо ушуну кубаттагандар, бул маселени чечүү керек деп мындай жан күйөр кылган эркектер барбы арасында? Мырзалардын көз карашы кандай болуп атат бул маселеге? Өткөндө блогерлердин чогулушун кылдык. Ал блогерлерге, бардык блогерлерге жеткен, бирок миллионниктер келген жок. Жалаң эле шаардыктардын орус тилдүү блогерлер келиптир, же жалаң кыздар. Эркектерден бир 3 эле болду. Мондай элдик адамдардан мен дагы көтөрүшөйүн Назира, мен дагы жар салайын. Эркектерге айтсак көбүрөөк, балким кубаттуураак, күчтүүрөөк болобу деген эркек болбой атат, ошол болбой атат. Тилекке каршы, анткени ар биринин башында бул нерсе бар. Ар биринин баягы катачылыгы бар. Балким ошондон тартынып аткандыр, же мужская солидарность болуп атабы, эмне болуп атат түшүнүксүз. Бирок тилекке каршы бир дагы эркек телефон чалып, блогерлерден белгилүү адамдардан Назира, мен кантип жардам кылайын, момунду бөлүшөйүн дегендер жокко эсе, анан тилекке каршы кайра тескерисинче ошо белгилүүлөрдүн аттары, эркектердин аттары жазылып келип атат да. Мени ошол белгилүү учурунда ушинтип ыдык көрсөттү эле, зорлуктап койду эле дегендер болуп атат. Эми аны баягы факты менен чыгармайынча мен күнөөлүү болуп каларым, мыйзам алдында мен ошону билгеним үчүн баягы атын өчүрүп коюп, бирок чыгарып атам да, элдер ойлонуп калсын деген сыяктуучу. Анан башка ооба анча мырзалар жазып атат, баягы Назира эже эркектердин атынан кечирим сурайм, ушунчалык айбандар көп турбайбы дегендер болуп атат. Назира айым, сиз ушунча элдин жүгүн көтөрүп атасыз, уулуңузду бекер окутуп берели деген дагы мырзалар чыгып атат. Ишинса ушундай мындай биринчи эркектер бар. Биз уялып атабыз ушул нерсеге дегендер бар. Бирок аябай аз болуп атат. Бул көрүнүктүү адамдардан ушинтип колдоого алса, эркектерди баягы мынтип жөндөсө, давайте эркектер, келгиле эркектер, баягы татыктуу бололу, эркек деген атыбызга, шымыбызга татыктуу бололу дегендер тилекке каршы аз болуп атат да, ошондойлор жок болуп атат. Жакшы болмок кандай болсо. Анан эркек зордуктаган учурлар дагы жазылып калып атат. Баягы эркектер намыстанып, ал нерсесин да ачык айта албайт экен да. Аноним болгон учурдагы ачык айта албай, ушун менен беттешкен оор экен да аларгачы. Анан баягы барьерди басып өтүп атат. Барьерди өтө албай атышат, кыздарга өтүп атышат. Анан баягы бир бала жазды, Назира эже эркектер деле жазып атабы, мен да башыман кичинекей кезимде өттү эле деп. Анан
жазып атат, сиз да жазыңыз, мен анонимде түрдө чыгарып коем десем, ал нерсени такырдай албай атам, өзүмдү кечип өтө албай атам, оозум барбай атат, ал күнгө кайрылыш мен үчүн аябай оор болуп атат деген эркекке бул аябай катуу тиет да. Анан ушул кенедеги 5-6 жашымда ушинтип калып, анан мен азыр көңүлүм эркектерге кытап калган деген учур болуп атат. Кенедеги кезинде ушинтип зордуктап коюшту эле деген учур бар. Иши кылып мындай ошол кенедеги кезинде мындай сырттан бир кыз жазды, кенедеги кезинде ушул балдарды зордуктап жүргөн киши азыр медреседе сабак берип атат деген учур болду. Бирок тилекке каршы баягы кат аябай көп келгендиктен минтип скриншот кылып аты жөнүн кесип алып чыгарып коюп аткандыгыма байланыштуу ал ошол кайсы медреседе экенин, эмне экенин тактап сурабай калган менин чоң катам болуп атат да. Бирок бул баягы көкүрөктө калып калды да ушул нерсе. Анан каттардын арасына келгенде көп киши кайсы медресе экен сурап бер дегенде, ушул каттын ээси мага кайрылып жазып койсуңар дегенде экинчи ирет жазган жок ал кишичи. Анан ошондой нерселерди окуу жайларда ректорлор, проректорлор ушинтип аткандары чыгып атат, ушу белгилүү кишилердин ушинтип аткандары чыгып атат. Бирок ошолордун баарын бир окуу жайларды бир жакшылап иликтеп, ошол жакты дагы бир ректор, проректор, мугалимдерди дагы бир тыкыр медреселерди кыдырып, ошолорду дагы бир тыкыр иликтеш керек экенин байкадым да. Анан мындай суроо, сиз жаңылбасам эми жыл болуп баратат, ушул маселени чыгарып, бул көйгөйдү элге жеткирип атканыңызга кандайдыр бир өзүңүздүн жеке мониторинг жүргүзүп атасыз да, ушунун баардыгын эске алганда бир кандайдыр бир эрежелерди айта аласызбы? Балким кыздары зордукка кабылган энелер үчүнбү, балким өздөрү өспүрүм куракта, жаш курагында сексуалдык башкабы ыдык көргөн кыздарга эреже катары алдын алуу үчүн, болбосо көйгөйүн жашырбай баягы зордукчуну жазалаш үчүнбү, бир эрежелердин тартибин именно сиздин өзүңүздүн жүргүзгөн талдоонун анализдин негизинде кандайдыр бир эрежелер барбы? Эң эле байкаганым бул эне менен баланын диалогу жок экени, контакты жок экени, мамилеси жок экени. Эне мындай кийимиң бүтүңбү, бүтүн, тамагың барбы, бар. Анан ошону менен эле баягы неме болуп калат экен да, чектелип калат экен дагы, бала менен сырдашпайт экен. Көкүрөгүндө эмне болуп атат, анын тегерегинде кандай адамдар жүрөт, тууган уруктары, өз ал турган күйөөсү кандай мамиле жасап атат, алардын баары мындай бейкапар экен да биздин энелер. Анан кыздар баягы энелерине айтканда эчтеке болбойт, анан биз деле ошонткенбиз, анан калпайтпа деп ишенбей койгон учурлар көп болуп атат. Ошон үчүн ата эне менен баланын ортосундагы мамилени баягы күчтөндүрүшүбүз керек экен, диалогду күчтөндүрүшүбүз керек экен. Ар бир ата эне өзүнүн баласын дос болуп, сырын, көкүрөгүн жатка билиш керек экен. Анан ошондой эле кыздар болсо, мисалы үчүн зордуктап койсо, унчукпай калып атат. Унчуккула деп атам, айткыла деп атам, коңгуроо каккыла деп атам. Анан психологко барууну дагы бир адат кылып алышыбыз керек болуп атат. Психолог эмне экенин, аяка эмнеге барат экенин билбегендер аябай көп болуп атат. Көкүрөгүңөрдө жараңарды, таарынычыңарды баары жазат да, мен өзүмдү ошондон кийин кир сезип, кайра эле жышынып, жууна берем дейт да. Ошолордун баарынан арылыш үчүн психолог керек деп аны жеткире албай атам. Ошондой эле мисалы үчүн кыздар жанына бир балким мындай өзүнүн коопсуздугун караш үчүн жанагындай перцовый, жанагындай чачкыч, көзгө чачкычтар болобу, же бир кандайдыр бир шаймандарды жанына ала жүрүш керек окшойт деп ойлоп калдым да. Же жанагындай тогурганбы, немелердейби иши кылып, баягы таксиден эле бурулуп кетип, эйин талак алып кетип, зордуктап койгондор дагы болуп атпайбы? Ошол учурда бир өзүн корой турчу бир инструменти жанында жүрүш керек экенин айтып калды. Анан өткөндө балам азыр программированияга баратат, ошонун агайлары менен да сүйлөшүп калдым. Анан айтат, бир атайын бир программа түзөлү деп жатабыз дейт. Мынтип телефонду мынтип басканда эле мындай сос деген, жардам деген чакырык болобу, же ушундай сыяктуу бир биздин жардамыбыз силерге ушул болсун деп айтып берип атышат да баягы. Ошондой сыяктуу бир нерселер чыкса, мындай телефонду бирдемкени басканда дароо телефон чалгыдай болуп, бир мага жардам керек деген бир нерсе жеткидей кылып, ушундай коопсуздук жактан дагы каралса жакшы болот эле. Анан милиция кызматкерлерине арыз жазып барганда шылдыңдашат экен эркектер. Анан кантип зордуктады деп анан каткырышып, баягы баланы сындырып коюшат экен, кызды сындырып коюшат экен. Ошол учурда дагы милиция кызматкерлери дагы олуттуу карап, муну бир аягына чейин чыгарып, мыйзам түрүндө жазалап деген нерселер мамлекеттик тараптан да каралса аябай жакшы болот эле да. Ошол кыскасы.
Сиз азыр кесепеттер менен күрөшүүнүн жолуна токтолдуңуз. Акыркы суроода бул маселенин тамырын өзгөртүш үчүн эмне кылыш керек? Тамырын өзгөртүш үчүн биз деген баягы сексуалдуулук, сабаттуулук деген сабактар кириш керек. Ар бирөөнү мисалы үчүн чек араң болот, денеңе эч кимди тийгиздирбе, уруксаат бербе деген. Бул жеке эле балдарга эмес, ата-энелерге дагы үйрөтүш керек экен. Анткени баары бетиңди өптүрүп кой, эчтеке болбойт, тийгиришет да, алдына отургуздуруп жимеле. Ошол нерселерди ата-энелерге коңгуроо кылыш керек болуп атат. Анан ошол дагы ар жагы бул ата-эне менен бала мамилеси деп айттым. Анан коопсуздукту караш керек. Чыгып ошондой жаатта тереңирээк иштешибизге ата-эне өзүнүн баягы тарбиялаш керек экен да, баланы тарбиялаардан мурун ата-эне өзү өсүш керек экен. Албетте бул сиз айткандай комплекстүү кандайдыр бир жапырт коомдун катышуусун талап кылган чараларды санап өттүңүз. Сизге чоң рахмат.